Токошто бала сүймөнчүк болот дегенде коомчулукта Матраевка болгон симпатия бар. Бирок учурунда Матраев кетсин, ал бажыдагы сери кардинал дегендер азыр оздоруна талкан салып алып пикир айтуудан жалтакташат. Ал эми өкмөт болсо сотто Матраев утулуп калды. Анда да Матраев мартта кылып компенсациядан баш тартты. Бирок бул маселе ачык бойдон калды. Аткаруу бийлиги аткара албаган 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Кыргызстандан изи сууган миллиондор. Дал ушундай аталыштагы Азаттыктын журналисти даярдаган бажы тармагында иликтөөсү аткаруу бийлигиндеги чабалдыктын дагы бир жагын көрсөткөндөй. Мукактанып ачык айта албай турган маалыматтар ачыкка чыгып кетти. Буга депутаттар бали дешип баш ийишүүдө. Элдин бардыгы алинин ишине бали деп атат. Эми өкмөт бул тарапка көңүл бурбай койсоңордор болот. Белгилүү болгону ишенимдүү булактардан 2011-2017 жылдар аралыгында Кыргызстандан биринчи банк аркылуу $700 миллион чет өлкөлөргө чыгарылып кеткендигин билдиришкен. Анын кеминде $250 миллион ырастаган ондогон документтер, банк төмөрчөлөрү бар. Документтердин айрымдары каражаттарды Кыргызстандан чет өлкөгө которгон адам Матраевдин фондунан акча жөнөткөн деп көрсөтүлгөн. Кыргыздардын дейт деген сөзү менен англистердин гейт деген сөзүнүн эч айырмасы жок экен. Кыргыздарда укмуштуу кабарды дейт десе, англистер гейт деген сөзү чуулгандуу кабарды айтат экен да. Иликтөөдө айтылгандай самандай акчылар Туркия, Бириккен Араб Эмираттары, Германия, Британия, Швейцария, АКШ, Кытай, Латвия, Орусия, Голландия, Лихтенштейн, Гонконг жана Гана өлкөлөрүнө миңдеп эмес миллион деп которгон экен. Мындан өкмөттүн кабары барбы? Биздин шопурлар 3 айлап, 4 айлап питакта жатат, иши жок, биттеп. Очка, тишинин кири зор. Чет өлкөдөн машина алып келип бизге конкурент кылып ошолор акчаны алып кетип атпайбы? Вот касалдын баардыгы ушул жерде. Бир мамлекетке күйгөн эч ким жок, элге күйгөн эч ким жок болуп атпайбы? Бир уйгур жылына $25 миллион акчаны алып кетип калды. Кирен нерсе. 16 жылда ушинтип айткан. Бирок одан бери мына Атамбаевдин бийлиги. Одан бери мына жаңы бийлик келди. Жаңы бийликтин келгенде 1,5 жылдан өтүп кетти. Эч нерсе өзгөргөн жок. Журналисттин иликтөөсүндөгү мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раим Матраевдин бир тууган энеси Руслан Матраев Ошто өз дарегине айтылган сындарды четке какты. Ал Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында Өзбекстандан Кыргызстанга товар ташыган ишкерлердин айткандарын кордомат, жалган маалымат деп мүнөздөдү. Маалыматтар боюнча жеке ишкер деп саналган Руслан Матраев расмий документтер боюнча Исмаил Матраев атындагы фонд менен Эдем спорттук клубуна ээлик кылат. Жок, мен ичиме ооруп зоора келип, эч кандай байланышым, эч кандай эмем жок. Макулбу? Жок. Болду. İşgirler misалы $500 keminde bizden dolar. Жок, башым өрт болгон айта берсе, эч нерсе андай сөздөр болгон эмес. Кечиресиңер, мени кечинде келип кайме кылып эме кылып кереги жок. Машинерде кайдан табатасыз? Каяктан? Мына, Эрем менен Жок, силер мени эме кылышпайсыз. Исмаил фонду эле сизге тиешелүү да азырчы. Алардан акча түшпөйт. Жок, азыр эмне кылып мени келип тартып атасыңар, түшүнбөй калдым. Тартатабыз да. Туурабы? İşgirlerin арызданған үчүн Жок, тартатабыз. кайсы ишкерлер арызданып атыптыр? Мен айта албайм. Жок, эми мен жөнөкөй эменин Кыргызстандын гражданин болсом. Эми эмне себептен мындай кылып тартып Жок, атасыңар? сизде мына бизге жолуккандын бардыгы мына Руслан Матраимов бизден Жок, айта беришет. Ке башым өртпөш. Жалган. Башкы прокуратурадан белгилүү болгондой, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Матраев боюнча иш кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине катталып, учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Иште экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы реестрге 323-берене менен каттаган. Бажыдан бажага өтсөк, эртең 31 майда КТ Мобайл компаниясынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын отуруму болот. Белгилей кетсек, жогорку кеңеште 15 майда өткөн жыйында бир катар депутаттар КТ Мобайл ишканасынын ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Комиссиянын биринчи отурумунда Мегаком компаниясынын директору Акылбек Жумагулов ачык өкмөт долбоорунун мурдагы жетекчиси Иманкадыр Ырсалиев тарабынан коркутуулар болуп жатканын айткан болчу. Эми мен сени текшертем, каматам, укук органдарын подключать этем, түйүңөргө жетем, үй бүлөңдү кара, балдарыңды кара дегенге чейин барды да. Эми бул мен ачык чыкканга туура келип атат. Кечирип коесуздар, бирок бул мен ойлойм үй бүлө бул өтө баарыбызга эле маанилүү нерсе болуш керек. Жыйындан соң премьер-министрдин бажасы Рысалиев көп өтпөй кызматтан алынган. Бирок ал кеткен менен өкмөттүн отставкасы туурасында пикирлер токтогон жок. Бүгүн өкмөттүн курамына мен ыраазы эмесмин. Көңүлүм туура команда жок болуп атат. Министрлердин кебетелерин карап көрсөң, баягы аалы жоктуу отурушат да. КТ Мобайл факттар менен ошол маселени ачыкка чыгарса, мен ойлойм премьердин уже моралдык деле калбай калганычы.
ошол маалыматтарды күтүп атабыз. Анткени биз азыр өзүбүз арада сүйлөшкөндө айтып атат, ар кандай нерселер чыгып атат. Эгер ошол чын болуп документ алып чыкса, анда мен ойлойм премьер өзү деле алышка уже моралдык жок. Парламент тили башка нерсени сүйлөсө жүрөгү башкача согорун кечеги жыйында ачыкталды. Сыртка чыгып сындап добуш берүүгө келгенде өкмөт башчынын сунуштарын депутаттар тогу менен колдоп беришти. Я не думаю, что сейчас, даже при том уровне работы Кабинета министров, что отставка необходима, потому что это повлечет весь переформат политической поляны в стране. За этой отставкой я не исключаю, что может последовать и инициатива по смене спикера парламента. В общем, какие-то турбулентные процессы начнутся в стране перед каникулами. Не думаю, что это кому-то надо. Эртеңки депутаттык комиссияга премьер-министрдин кат шаарда күтүлүп жатат. Ошондо эле эсеп палатасы КТ Мобайл боюнча отчет бермекчи.